İslam şeyhi Ahmad ibn Taymiye, Allah'qa ant bolsun, ibn Taymiye'ga bilimsizce nafsi kağlusuna kul bolgun adam gına açulanat. Abu Bakr as-Sabki, İslam ümmeti hiç kaçan ölbeyt. Şeyh al-İz ibn Abdussalam Hicri'din 660. yılı kaza bolsa, Şeyh Ahmad ibn Taymiye 661. yılı türelgen. Bol Allah Taala adamzatqa İslam ümmetinin ölbös öçpöstügün bildirgen bir belgi bergendey tür kaldırat. Şeyh ibn Abdussalam'dan köz ötkөндөн keyin bir yıldan keyin tirilүүsünde emne sebep bar? Özünün özü küçtүү bir suroo payda bolot. Al emne üçün başынан ötkön bardык kıyınçılıklarga жана согуштарга карабастан İslam ümmeti бүгүnkү күнүбүзгө чейин бүтпөй келет. Ibn Taymiye al ilim жана ulamalar менен белгилүү болгон үй бүлөнүн тукумунун улоочу. Al Ahmad ibn Şeyh al-İmam Şahabiddin Abu al-Hasin Abdul Halim ibn Şeyh al-İmam Şeyh al-İslam Muciddin Abu al-Bereket Abdussalam. Alemiyanın İbn Taymiye degen ısım menen belgilүү bolууsunun sebebi tömöndөгүчө. Çoң atası Muhammed ibn al-Hadar acılık saparına jönөгөндө үйүндө kalgan ayalının boyunda bar эле. Al жолдо баратып Darbu Taymadan Tabuktun janındагы bir şahardan ötüp baratkanda çatırından çıkıp turgan kiçinekey жылдыздуу kızdı körüp ötöt. Acılıktan үйүнө kaytıp gelse ayalı kız төрөгөн болот. Kızı жолдогу Tayma деген жерде көргөн кичинекей kızга окшоп кеткендиги үчүн kızın o Taymiye, Taymalık kız деп эркелетет. Ошентип бул сөз анын лакап аты болуп калат. Ошондой эле аны Taymiye деген илимдүү такыба чоң энесинин атынан да аталып калган деп да айтышкан. Чынында Ibn Taymiye деген ысымга акыркы убактарда тарыхый инсан катары эле эмес, анын ыйык Куранга жана сүннөткө курулган пикирине да катуу чабуулдар болуп келе жатат. Кээ бирлерине анын мүрзөлөргө барып ибадат кылууну, ал жерде жаткандардан бата үмүт кылууну тоскондугу жакпайт. Алардын көпчүлүгү мүрзөлөрдөн бата алуу үчүн келип акча таштагандардын акчасын алууну өнөр кылып алгандар. Ibn Taymiye бидаятчылардын кыянаттыгынын чыныгы жүзүн ашкере кылган көптөгөн китептерди жазган. Ibn Taymiye монголдор жана бидаятчылар менен бирдей күрөшкөн. Şeyh Ahmad ibn Taymiye жазган китептеринин көпчүлүгүн Египет жана Шам шаарларында диний куугунтук менен абакка алынган учурларында камераларда отуруп жазган. Белгилүү уламалар анын жазган китептерине мыкты деген баа беришкен. Ал эми кийинчерээк ага Şeyh al-İslam деген наам ыйгарышкан. Аллама Камалуддин Az-Zamlakani аны төмөндөгүчө сыпаттаган. Эгер ал илимдин бир тармагынан суралса, көрүп жана угуп турган адам аны бул илимден башкасын билбейт окшойт деп ойлоп калат эле. Бирок соңунда ал тармакта андан башка мыкты билген эч ким жоктугу белгилүү болот эле. Ар кандай топтогу фикх алымдары аны менен отурушканда өздөрүнүн мазхабтары тууралуу мурда билбеген нерселерин үйрөнүп кетишет эле. Ошондой эле ал бир адам менен бир маселеде тартышып калса, маселе чечилмейинче токтотпостон тартышчу, диний же башка тармактагы илим жөнүндө сүйлөгөндө кесип ээлеринен ашып түшөр эле. Şeyh al-İz ibn Abdussalam монголдор менен болгон тарыхый Айын-Жалут казатынын баатыры болгондой эле Şeyh Ahmad ibn Taymiye да Шахкап казатынын баатыры болгон. Ошондой эле бул казат Марж ас-Суфар деген ысым менен да белгилүү. Көпчүлүгүбүз билбеген бул казат ислам үммөтүнүн тарыхындагы негизги казаттардын бири болгон. Бул казатта Ibn Taymiye биринчи баатырдын ордунда болгон. Монголдордун башчысы Газан хан менен крестүүлөрдүн башчысы Хетум экинчи мамлюктардын доорунда 1303 жылы Шамды кайрадан басып алуу үчүн союз түзүшөт. Душмандардын аскерлери Шамга карай чыкканда Şeyh Ibn Taymiye Дамаск, Алеппо жана жалпы эле Шам элин Аллах үчүн күрөшүп исламды коргоп калууга чакырат.
Şam eli Египеттин султаны Ан-Насир Мухаммад ибн Калавунга барып, Шам мусулмандарын душмандардан коргоп калуу үчүн жардам суроого шейхти элчи катары жиберүүнү тандашат. Ошондой эле шейх мекенди коргоп, кол салгандар менен салгылашуу милдет экендиги тууралуу фатваларын таркатат. Андан кийин шейх араб эмири Муханна ибн Исага барганда, ал да шейхтин чакырыгын кабыл кылат. Ошентип, шейх монгол крестүүлөрдүн союзуна каршы ислам баатырларынан жыйналган союз түзгөнгө жетишет. Бардык даярдыктардан соң Египеттен, Шамдан жана араб бедуиндеринен чогулган мусулман аскерлери Дамасктан 37 чакырым алыстыкта жайгашкан Шахкап же Марч ас-Суфар деген жерге жыйналышат. Ислам баатырларынын аскери менен монгол крестүүлөрдүн аскерлери 1303-жылы апрель айында Марч ас-Суффарда бетме-бет келет. Ислам тарыхындагы казаттардын көпчүлүгү ушул ыйык Рамазан айында болуп, көпчүлүгү мусулмандардын пайдасына чечилген. Ошондуктан Рамазан айын жеңиш айы деп да атап коюшкан. Ислам тарыхындагы дагы бир чечүүчү согуштун башталар сааты жакындаганда Шейх Ибн Таймия орозолорун ачууга фатва берип, мындай учурда орозого караганда ооз ачык турганы жакшыраак экенин түшүндүрүп берет. Анткени пайгамбарыбыз алейхиссалам Меккени бошотуу учурунда Рамазандын 8 эле. Ошондо ал сахабаларына: "Силер эртең душманга жолугасыңар, ошондуктан ооз ачып алуу силерге күч берет" деп айткан. Шейх Ибн Таймия жоокерлерди аралап, тамактан көбүрөөк жеп, күчтүүрөөк болууларына үндөп жатты. Анткени орозо күнүндө чак түштө эч кимге тамак өтпөйт. Султан Ан-Насир жана Аббаси халифасы Аль-Мустакфи Биллах экөөнүн жетекчилиги менен согуш башталат. Ал эми шейх Ахмад ибн Таймия ислам баатырларынын алдында туруп, аларга динди коргоонун жана бекем туруунун рухун түшүндүрүп, дем берип жатты. Согуш башталаарына саналуу көз ирмемдер калганда, аскерлерге мындай дейт: "Албетте силер жеңесиңер, Аллахка ант болсун, албетте силер жеңесиңер". Адамдар ага: "О имам, Кудай буйруса деп айтыңыз" деп айтышса, шейх аларга: "Жөн эле айтып коюу менен эмес, чыныгы ишеним менен Кудай буйруса деп айтамын" деп жооп кайтарат. Шейх Ибн Таймия Аллахтан келчү жеңишти ишенимдүү көздөрү менен көрүп тургандай эле. Улуу Шахкап казаты башталды. Мусулман аскерлеринин башчысы Мамлюк султаны Мухаммад ибн Калаун атын артка качпасын деп тушап коюп, осуятын жазып, эки жакшылыктын бирине бекем ниет кылат. Алар жеңиш же бейиш. Мусулмандардын халифасы Аббаси аль-Мустакфи Биллах кылычын көтөрүп, баатырларды Мухаммад алейхиссаламдын динин коргоого үндөйт. Монгол крестүүлөрдүн чегирткедей басып келе жаткан 200 000 аскери мусулмандардын сан жагынан да, курал жагынан да аз болгон аскери тарапка карай сүрүлүп кирип келишет. Монголдор аяусуз салгылашып, мусулмандардын башчыларынын көпчүлүгүн өлтүргөнгө жетишет. Бирок бул 3 күнгө созулган согушта мусулмандар да бош келген жок. Согуш катуу кызып жатканда, шейх жоокерлердин бирине мени салгылашууда сөзсүз өлө турган жерин көрсөт деп айтканын ал жоокер кийин айтып берген. Ал шейхти чаң тозуп, тумандай болуп калган жерине алып барып: "Шейхим, мына ушул жер эң коркунучтуу жери, анткени душмандар тозуган чаңдын арасынан чыга келет, сак болуңуз" деп айтат. Андан кийин эмне болгонун жанагы жоокер айтат. Шейх эки колун асманга көтөрүп, көздөрүн да жогору каратып, узакка эриндерин кыймылдатып турду да, андан кийин салгылашууга кирип кетти. Шейх Ахмад ибн Таймия чаң тозуган жерге чабуул коюп кирген боюнча аны эч ким көрбөй калган. Бир канча убакыттан кийин мусулмандар туман сыяктуу каптап калган чаңдын арасынан кылычын жалтыратып чыгып келе жаткан бир баатырды көрүшөт. Аларга жакындап келгенде "Аллаху акбар" деген кыйкырыктар жаңырат. Ал жеңиш колунда көрүнүп турган шейх Ибн Таймия эле. Ислам тарыхчысы Ибн Касир бул казат тууралуу мындай деген: "Монголдор түн киргенде тоолордун жана дөңсөөлөрдүн артына жашынып алышат. Мусулмандар аларды байкап калып качып кетишпесин деп түнү менен таң атканча жаа менен аткылап,
бир канчасын өлтүрөт, калганын таң атканда алып келип моюндарына чабышкан. Монгол крестүүлөрдүн көп сандагы аскерлери Ефрат дарыясы тарапка чычкан сыяктуу качып жөнөшөт. Артынан кууп бараткан мусулмандардын кылычынан жана жаасынан качып, биринин үстүнө бири чыгып, көпчүлүгү чөгүп кеткен. Чөкпөй аман чыккандары катуу чарчоодон же алган жаракаттарынан улам өлүшкөн. Калгандары Иракта мусулмандардын туткунуна түшүшкөн. Ибн Касир Аль-Бидая ва Ан-Нихая китебинде Шам баатырлары Дамаскка Шейх Ибн Таймиянын жетекчилиги менен кайтып келе жатышканын айткан. 4-айдын дүйшөмбү күнү Кисвадан Дамаскка кайтышкан. Элдерге жеңишти сүйүнчүлөшөт. Шейх Такийюддин Ибн Таймия жана анын достору казаттан кайтып шаарга киришкенде элдер кубанып ага дуба кылышкан. Аллах Таала анын себеби менен жеңишти бергендиги үчүн аны куттукташкан. Шейх Ибн Таймия бекем ыйманы, иш билгилиги, пайдалуу кеңеши, согуш майданындагы туруктуулугу жана анын бул согушка ылайык келген баатырдыгы менен бул казаттагы жеңишти камсыз кылгандардын сап башында болгон. Шейх Ибн Таймия адамдарга дем берип, падышаларга түшүндүрүп жана Дамаск соодагерлеринен акча алып, ошол акча менен мусулмандардын аскерин даярдаган. Шейх Ибн Таймия эр жүрөктүүлүгү менен Шакхаб казатында катышкан, бирок ал жашоосунда андан улуу иштерди да кылган. Ал киши султандардын Аллахтын шариятына каршы келген чечимдерине да бекем каршы турган. Анын себебинен улам узак убакыт диний куугунтукта болуп абактарда отурган. Эң акыркысы Хижрийдин 726-жылы кабырды зыярат кылуу үчүн бир шаардан экинчи шаарга барууну арам деген фатвасы чыккандан кийин болгон. Бул фатва султандын жана анын жанындагы кошоматчы уламалардын оюна каршы келгендиктен аны кайрадан абакка отургузуу менен коркутушкан. Бирок шейх картайып, алдан тайып турса да Аллахтын шариятына каршы чыгуунун ордуна абакты тандаган. Ошентип шейхти кайрадан абакка киргизишет. Шейх Ибн Таймия ал жерде көптөгөн китептерин жазган. Күндөрдүн биринде Дамасктын бир чебиндеги абакта отурганда абактын кызматчысы келип мындай дейт: "О шейхибиз, бизди кечир. Биз буйрук аткарган адамдарбыз." Шейхтин ага берген жообун заалымдарга жардамчы болгондорго сабак болуусу үчүн тарых китептери бизге сактап калган. Аллахка ант болсун, сен болбогонуңда алар зулумдук кылышпайт эле. Шейх Ибн Таймия менен бир абакта отургандардын бири анын Куранды башынан аягына чейин 81 жолу жатка окуп чыкканын айткан. Шейх Ахмад Ибн Таймиянын оорусу күчөп баштайт, бирок ага карабастан түндөсү намазга турууну жана Куран окууну уланта берген. Хижрийдин жылынын 728-жылы 20-Зулкадада дүйшөмбү күнү кечинде шейхтин Куранды оорунун себебинен кыйналып окуп жатканын байкашат. Ал Аллах Тааланын төмөнкү аятына жетет: "Чынында такыба адамдар бейиштерде жана дайралардын боюнда болушат. Кудуреттүү падышанын алдындагы чыныгы бардык ырахат жыргалы бар мажлисте." Камар сүрөсү 54-55 аяттар. Бул аятты окугандан кийин анын үнү чыкпай калат, түбөлүккө токтойт. Бул үндүн күчүн абак жана анын караңгылыгы кетирген. Бул чечүүчү Шакхаб казатында такбирлер менен бийик чыккан үн эле. Бул үн заалымдардын, текеберлердин жана кошоматчы уламалардын алдында бекем турган үн эле. Бул токтоп калган үн Шейх Ахмад Ибн Таймиянын үнү эле. Кароолчу камерага кирсе, шейх бул дүйнө менен коштошкон экен. Анын өлгөнүн жарыя кылышканда, анын жаназасын окуп акыркы сапарга узатуу үчүн 10 миңдеген адамдар келген. Ошентип Шам эли баатыры, улуу аалым Шейх Ахмад Ибн Таймия менен түбөлүккө коштошот. Залымдар бул улуу баатырдын үнүн токтотсо да, анын ысымын тарых барактарынан токтото алышкан эмес. Шейхтин китептери азыркы күнгө чейин пайдаланып келе жатат. Бул инсандын кандай аалым болгонун билүүңүз үчүн анын окуучуларынан бир-экөөнү айта кетели. Алар улуу имам Ибн Каййим Аль-Джавзия, улуу ислам тарыхчысы Ибн Касир,
İmam Az-Zahabi jana başka uluu imamlar. Эми Шам чөлкөмүнүн Андалус дөөлөтү жана анын борбору Кордова шаарына барып, хирургия илимин негиздеген ислам окумуштуусунун тарыхы менен таанышып келели. Кезектеги каарман